ар бир адам кимдир бирөө коррупцияга малынган болсо, мамлекетке зыян келтирген болсо, анын ээлеген ордуна карабастан, жүргөн турганына карабастан, кимге жакындыгына карабастан ар бирин жоопко тартабыз. Мына биз муну баштадык. Бул жерде өтө көп мамлекеттик чоң кызматкерлер бар. Энергетика мына боюнча айтып атасыздар. Мына түндүк күчтүк жолу, альтернатив жолу боюнча айтып атасыздар. Жол боюнча, транспорт министрлиги боюнча уже бир 3-4 чоң коррупциялык иштер азыр каралып атат. Ошондуктан урматтуу депутаттар, урматтуу жетекчилер, бул маселелер жөн калбайт. Жөн эле бир коррупция жасап коюп, 2 жыл өтүп кетти, 5 жыл өтүп кетти, 15 жыл өтүп кетти, болбойт. Ар бирин карап чыгабыз. Ким урдаса, мамлекетке кайтарабыз. Имуществосу менен, акчасы менен кайтарабыз. Ким кайтара албаса, же урдаган нерсесин жеп койгон болсо, ал адам түрмөгө кетет. То есть бул боюнча, коррупция боюнча эч кандай мындай бир кимдир бирөөгө мындай жеңилдик болбойт.